Күнөөсүз көз жаштар. Автор Жалгызым Назик. Окуган аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Кайра муштуму менен жыгач эшикти ургулап, тарсылдатып жатты. Ичкериден шарактаган үн угулду. Мына апасы ачып жатат. О Кудай, апам болсун деп жатты жүрөгү. Кыйгач ачылган эшиктин кырынан сары тармал чачы жазылып, көкмөк мөлтүрөгөн көздөрүнүн астына билинер билинбес бырыш түшкөн Надя энтиге эшик алдында турган сакалчан жигитти тиктеп турду. «Апа!» деди Эмир, шыбырап каргылданган үнүн араң чыгарып. Апасын көрсө бакырып кыйкырып апалап ыйлайм деп ойлочу. Бирок негедир тамагына келген жашка муунуп үнү араң чыкты. Жанатан кайдан көргөнүн эстей албай, бир эсе таң атпай келген булгоноктон коркуп турган Надя эшикти чоң ачып түртүп жиберди. Эмир кантип колун жайып кучагына алганын билбейт баласын. Көз жашына ээ боло албай, боорунда өзүн кучактап солкулдап жаткан жигит өзүнүн Эмири экенине ишене албай, кайра жүзүн өзүнө каратып сылап жатты. «Түшүм эмес, Кудай суранам, түшүм эмес болсунчу» деп жатты, көкүрөгүндөгү бир эт зырылдап. Бул абалдан биринчи Эмир эсине келди. Эне баланын көрүшүүсүнө бир эсе суктанып, бир эсе боору ооруй тиктеп турган Саиданын көз жашы онталаа болуп, качан эле жүзүн жууп салган эле. Үйгө киришти. Түз эле Надя Эмирдин бөлмөсүнө баштап кирди. Бирок Эмирдин эсинде жок экен. Бир гана терезе түбүндөгү кыйчылдаган керебет эсинде. Ал да ошолордунан кыймылдабай турат. «Апа, сени жок, кетип калган окшойт деп коркуп кеттим». Керебетте отурган Надянын тизесине башын коюп, бутунан кучактап отурган Эмир жеңилдей түштү. «Кете албадым, Эмир. Бир күн балам издеп келип калса, мени таппай калат деп мен да корктум. Күтөрүңө ишенгем, апа. Жүрөгүм сезген тура келериңди. Карачы, сени сагынып, сароору болуп акыры сен жаткан бөлмөгө бүтүндөй көчүп кирип алдым. Бул бөлмөнүн ар бир буюмунда балам жашагандай, ар бир бурчунда сен жашынып отургандай». Надя дирилдеген үнү менен сүйлөп жатты. Колдору болсо алдында жаткан уулунун чачтарын сылап жатат. Эмир деген Саиданын үнү бул жагымдуу бейпил жымжырттыкты бузуп жиберди. «Биз кечигебиз. Ат агарып келе жатат», деди кыз кайра акырын. «Чын эле, азыр бул жерден кетишпесе кечигип калышат. Апа, убакыт өтө тар», деди бир убакта өйдө болгон Эмир. «Жыйнал кетели». «Макул, бирок», деп келе жаткан Надяга Эмир: «Кайда деп сураба, апа. Коопсуз жайга. Бул жер азыр үчөөбүз үчүн тең өтө кооптуу». Надянын көздөрү чоңоюп кетти. Уулунун бир шумдук ишке аралашып жүргөнүн, тынч эле экенин жүрөгү менен туйчу. «Мен даярмын, алчу деле дүйнөм жок», деди Надя. Кудум ушул күнгө өмүр бою даярданып жүргөндөй шкафтын ичинен чакан кол сумкасын алып чыкты. Анда деле кыйратып дүйнө жок болгон байлыгы Эмирдин бала кезиндеги сүрөттөрү менен Абдул белек кылган зер буюмдар. Сумкасында болсо 1-2 кийим керек. Кийим, машина керек. Эмир бул нерсени ойлонбой калыптыр. Шаарга кайра кантип кетүү керек? Азыр деген Надя кол телефонун алып аркы бөлмөгө өтүп бирөөгө чалып кайра келди. 10 мүнөттө болот машина, деди. Чын эле 10 мүнөткө да жетпей эшик алдына келип токтогон машина сигнал берди. Үчөө үйдөн чыгышканда күн жаңы гана көтөрүлүп келе жаткан болчу. Айылда кыбыр эткен жан жок. Баары кызуу уйкуда. Надя эшикти кулпулап, ачкычын ошол үйдүн жанындагы гүл идишке салып койду. «Абдулду сөзсүз келет», деди ички туюмунда. Анткени Эмир бул жер кооптуу дегенде эле сөз төркүнү Абдул жөнүндө экенин туйган. Мага болбосо да Эмирдин артынан сөзсүз келет деп ойлоду. Аларды машинадан түшүп, күтүп турган бою узун жигит Эмир менен кол алыша көрүштү. «Артём, таанышып ал, менин уулум Эмир», деди Надя уулун кучактап. Экөө бири-бирин көз кырында гана карап коюшуп, машинага түшүп жолго чыгышты. Бул жерге келгени Саида жөн гана Эмирдин артынан жүрдү. Улам колун бышык кармап коюп жаткан жанындагы Эмирге ушунчалык ишенерин эми сезди кыз. Саат түшкү 1ден өтүп калса да Эмирлердин бөлмөсүнөн чыкпаганына эми саны аркай баштады Хайдар. Улам алардын эшигинен ары жака өтүп кетип, кайра кайтып келип, жүрөгү бир нерсени туйгандай же кирип бара албай буйдалып жатты.
Эмирге берилген тапшырманын тизмеги Хайдардын да колунда болчу. Жада калса саат канчада кай жерге барып, кимдерге жолугуп, эмне жумуш кылаарынан бери жазылып турат. Ошол план боюнча азыр бул убакытта экөөнүн жолугушуусу бар. Бирок тым-тырс болуп номерлеринен чыгышпаганы кыжаалатка салып жатты. Уктап калуулары мүмкүн эмес. Лагерде өтө катуу тартипке чоңойгон булар уктап тапшырмага кеч калуусу болбогон кеп. Акыры эмне болсо болсун, эгер кимсиң десе мейманканада иштеймин деймин деп ойлонуп эшикти такылдатты. Эч кандай үн чыкпайт. Акырын эшикти түрттү эле ачык экен. Жүрөгү солк этти. Түз эле бөлмөгө кирип барган ал дел болуп турду. Кечинде алынып келинген тамак ошол бойдон стол үстүндө жайнап турат. Жада калса керебеттин үстү да жыйналуу, түнү эч ким жатпаганынан кабар берип тургандай. Жок деп кыйкырган Хайдар чуркап чыгып биринчи кабатка түштү. Мейманкана менеджери, администратору баарын бутуна тургузду. Кечинде аларды тейлеген жигит менен кызды да таап келишти. Биз билбейбиз, алар шейшептерди алмаштырып бергиле дешкен, алмаштырып чыгып кеттик дегенден башканы айтпаган экөөнү карап негедир ишене албай турду. Эртеден бери жаналык албай чырылдап жаткан телефондо айласы көтөрдү. Алло, Хайдар деген Абдулдун үнүн укканда денесин муздак тер басып, атүгүл калтырап да чыкты. Экөө качып кеткенин укса Абдул муну тирүүлөй жеп салаары белгилүү. Эмне жооп бербейсиң? Кайдасың? Саида менен Эмир кайда жүрөт? Эмне жолугушууга жетише элек? Мен сага ар бир кадамын айтып тур дегем. Абдул кыйкырып жатты. Демин ичине жутуп, эмнеден баштаарын билбей турган Хайдардын кулагына азыр эч нерсе кирбей жатты. Организми эч нерсени кабыл албай бир гана Абдулдун өзүн өлтүрүп же жазалап жатканы көз алдына тартылып туруп алды. Ал эми анын жазасы бул дүйнөнүн чыныгы тозок эле. Хайдар дейм. Шеф, мен Эмирлер жок дегенге араң жарады. Эмне? Кандай жок? Качып кетишти деди шөлбүрөп. Хайдар! Абдул өкүрүп, сөгүп да, сүйлөп да жатты. Анын эмне сөз, канча сөз сүйлөгөнүн деле билбейт Хайдар. Бир гана өзүм учуп барамын, ошол жерде бол деген эсинде. Менин күнүм бүттү, деди ичинде. Алардын кантип качып кеткенин түшүнбөй жатты. Москванын так ортосундагы заманбап кооз салынган кабат үйлөрдүн эң жогорку кабатындагы 3 бөлмөлүү батирге келип Эмирлер жайланышты. Эмир калган тапшырмаларга бөлүнгөн банктагы бир сумканы акчаны чыгарып алган болчу. Апа, уулум менин деген Надя кайра-кайра Эмирин кучактап магдырайт. Абдан маанилүү сөз бар. Угуп жатамын. Мен кыргызмынбы? Көзүнө тике суроолуу карап турган уулун көрүп Надя тайсалдай түштү. Кайдан билет? Абдул айтты экен же башка? Эмне кылсам, кантип айтамын сени уурдап алгам деп. Эгизиң бар деп. О Кудай жардам бер. Апа, түгөнбөс ойлорго чырмала түшкөн Надяны Эмирдин үнү селт эттирди. Эмир, мен бул өтө узун окуя. Сен түшүнөр бекенсиң мени? Же мен түшүндүрө алар бекем? Апа, сен түшүндүрүүгө аракет кыл, а мен түшүнүүгө аракет кыламын. Кыргызсың, Эмир. Бирок сен же менин атам кыргызбы? Жок деген Надя ыйлап жатып башын чайкады. Апа, суранам, ыйлабачы. Сенин атаң да апаң да кыргыз. Мен сени баккан аялмын. Бирок алар кайда? Мени таштап кетишкенби? Жок, алар сени таштабай калышсын. Апаң да атаң да сени аябай жакшы көрүшөт. Сен алардын тун перзентисиң. Сенин түгөйүң бар. Силер эгиз болчусуңар. Кандайча? Эмир эч качан оюна келбеген 3 уктап түшүнө кирбес чындыкты угуп жатты. Абдул менен таанышканымда абдан жаш болчумун. Сүйүп калдым. Анан анын динин өттүм. Экөөбүз никеге турдук. Мен Абдулга ушунчалык ишенер элем. Бир уюмда иштээрин билчүмүн, бирок сурабапмын деле эмне деген уюм экенин. Алар биздин төрөткана менен иш алып барышаарын кийин билдим. Юрий Константинович сени колума карматты. Абдан кичине болчусуң. Жаш кыздын эгиз төрөгөнүн айтышып, бирин алып калышты да ордуна жансыз төрөлгөн ымыркайды карматышты. Ошондогу сенин апаңдын абалы азыркыча көз алдымда турат. Ишенген эмес, бул биринчи жолкусу эмес болчу. Абдул муну мага бул балдар келечектин балдары, аны өнүккөн өлкөлөр тарбиясына алып мыкты инсандардан чыгарат деп түшүндүрдү. Мыкты инсандар? Эмир ордунан тура калып, чоң залды айланып басып жүрдү.
азыр эмне сүйлөөрүн, деги эле эмне ойлоорун билбеген абалда турат. Эмир качып кетти. Абдул бул кабарды угаар менен Надяны эстеди. Шашылыш Москвага өзү жөнөдү. Вертолет менен Туркия, андан соң самолет менен Москвага учат. Ушул убактагы жолдун узактыгы. Жада калса, учуп бараткан самолетто акырын жүргөндө кыбырайт. Олтурган ордунан бутун титиретип, сабыры түгөнүп чыдамы кете баштады. Шарифтин сөзүн эстеди. Ооба, жибербөө керек болчу. Жок дегенде Надяны өлтүрүп же башка жака кетирүү керек эле. Кантип мен билбей калдым. Эмир ушунчалык амалкөй беле. Саидачы, аны кандай көндүрдү? Деги эле мурдунун алдында болуп жаткан окуядан шек албаганына өзүнө өзү жини келип баратты. Москвага конуп, андан ары айтылган мейманканага жетмеги тозок. Дагы өчөшкөнсүп жолдун тыгындыгы, бири-биринен өтө катуу сигнал берип тизилип турган машиналарды, бири башкасына жол бербей элири айдаган айдоочуларды карап, араңарда менчелик эч ким шашкан жок, силерде менде маселенин чекеси да жок деп алды Абдул. Мейманкананын алдына келип токтогон машинадан Абдул октой атып чыкты. Адатта айдоочу өзү келип эшикти ачмайын олтура берген Абдулдун бул кылыгы эшик алдында башын жерге салып турган Хайдардын ансыз да көрүп турган жүрөгүн андан бетер коркунучка кептеди. Өзүнө жетип келген Абдул: сени менен бөлөк жайда, кеңири убакта сүйлөшөм. Камераларды текшерттиңби? Сизди күтүп отурамын, деди араң үнүн чыгара шашылып. Эмнесин күтөсүң? Абдул азыр кыйкырып жатканын, аны адамдар коркуп да таң калып да карап жатканын билбей калды. Хайдарды алдына салып, кечеги түнкү камераларды, айрыкча Эмир менен Саиданын номери жайгашкан коридорду абдан текшертти. Мына кызматкер кыз менен бала чыгып баратышты. Анын артынан Хайдар кетти. Арадан бир нече мүнөт өткөн соң Эмир менен Саида бөлмөсүнөн чыгып, узун коридордун башка тарабы менен кол кармаша чуркап баратышты. Каргыш алгыр, деп столду уруп алды Хайдар. Жөн качырып жибергенине ичиң ачышып жатабы? Сенин түбүңө ушул экөө жетет. Булар качып кеткендиги үчүн сен жазаланасың, деди Абдул камераны карап отуруп. Шеф, мен тиги кызматкерлер чыкканда кара сумка көрдүм. Анан ошол экөө качып баратат кызматкер кийиминде деген ой келе калып, артынан аңдып бардым эле. Хайдар, сени ким айтат тыңчы деп? Сени жөнөкөй эле лагердин окуучулары алдап кетишти го. Желдей учуп зымыраган машинадан сыртты, тирүүлүктү, асманды, көчөлөрдү, адамдарды, ар кандай көрнөк жарнактар илинген шаарды, андан соң учу кыйыры көрүнбөй чубалып, өзүнүн ойлорундай чиеленишкен, өзүнүн тагдырындай катуу бурулуштарга толгон алдындагы жолду карап бара жаткан Абдул мелтиреп ойлуу. Алдыдагы орундукта отурган Хайдар улам күзгүдөн Абдулдун каш кабагын тиктеп баратып таң калды. Жана эле кызарып, алдынан чыкканын канын иче турган болуп турган көздөрү кандайдыр муңдуу боло түшүптүр. Анын бул абалын эч ким ушул күнгө чейин көрбөгөн эле. Ал эми Абдул өзүн биринчи жолу көрүп тургандай тиктеп калган, жанындагыларды да көз килбей алыстарга тийгилет. Эх, Надежда, качып кетчи суранам, деп жатты жүрөгүнүн түпкүрүндө. Кечинде Шарифтен буйрук алган, жок кыл, кашса таап болсо да көзүн тазала деген болчу. Оор онтоп алды. Улам ошол айылга жакындаган сайын жүрөгү алып учуп, атүгүл шашып жатканын билдире бир-эки жолу ордунан обдулуп барып кайра тынчтанды. Канча жылдар мурун кудум ушул айылга биринчи жолу Надя экөө келишкен түндө эстеди. Көк-мөк туп-тунук мөлтүрөгөн сүйкүмдүү көздөрүн жалжылдаткан Надя колундагы ак шейшепке оролгон баланы аярлап кармап, ууртунда болор-болбос жылмаюу калган эле. Кыздын ошол түндөгү элеси Абдулдун түбөлүк карегинде сакталып калган. Бир заматта өзүн Надя менен бир үй бүлө болуп түтүн булатып жашап калгандарын, анан балалуу болушканын, аны мына ушинтип элжирейтиктеп олтурганын көз алдына элестетип, таттуу кыялга баткан эле. Ооба, кыялдар болчу. Абдул үчүн кол жеткис эң баалуу да, эң азаптуу да, ошол эле учурда эң таттуу да кыялдар. Айылдын өзгөрбөгөнүн кара, деп алды жаңы айылга кирип келишкенде ошол жердеги эски дүкөндү көрүп. Ошол боюнча турган экен. Жада калса оңдоп түзөлбөптүр деле.
Ошол маалдагыдай алдында 3-4 киши чогулуп ичип отурушат. Чакан айылдын көчөлөрүн аралап бара жаткан капкара жол тандабасты баары таң кала карап жатышты. Мына Надянын үйү. Ар дайымкысындай айланасы гүлдөргө толуп турат. Гүлдөрдү абдан жакшы көрүп сүйчү эмес беле. Үйдүн алдына келип токтогон машинадан түшкөн Абдул эки жагын карап үйгө кадам койду. Каралбай калган эмес, баары таза, тыкан. Демек бул жерде жашайт. Эшик алдына барган Абдулду жайнаган Надянын көк көздөрү эмес, бозоргон чоң кулпу тосуп алды. Эшикке жөлөнүп отура кетти. Ушул убакта гана жүрөгүнүн ооруп жатканын сезди. Ооба көрсө жүрөгү ооруйт экен. Баары муну канкор, ташбоор дешсе, ал сөздөргө кайра эрденип, көксүн көтөрө ан сайын катуу болуп бара берип жүрөгү ташка айланып калган болчу. Эми болсо минтип тызылдаган эмнеси? Бул жайга жетер жеткиче Кудайдан тиленип Надянын үйдө жок болбоосун суранган эле го. Эми эмнеге жүрөгү ачышып жатат? Бир тараптан кайра көрө алат экем, ошол деңиздей көздөрүнө тоюп кайра кайтам, кубантып алам өзүмдү десе, экинчи тараптагы ойлору ал азыр качып кетпеген болсо, ошол жанды көз алдында мууздап беришет деп эки салды ойлор менен араң жетип келген. Ооба кубануу керек, Надя тирүү. Эгер деле анын деми бул дүйнөдөн өчсө, болгондо да көз алдында жан берсе чыдап тура алат беле? Албетте жок. Аллахыма шүгүр деп алды. Ошондо гана көкүрөгүн белгисиз кубануу дейби, жагымдуу сезим аралап өткөндөй, оор тартып жаткан сол тарабы жеңил боло түштү. Муну ойлогондо кайра кара булут ойлору каптап, ордунан ыргып турду да эшик жанындагы гүл идишке колун салып, ачкычты таап чыкты. Демек Надя да билген экен келеримди, деп алды ичинде. Жанатан коштоп келген жигиттери үн сөз жок Абдулдан көздөрүн албай турушат. Үйдү ачып, ичкери кирген Абдулдун мурдуна Надянын буркураган гүл жыты урунду. Гүлдөрдү жакшы көрүп гүл өстүрө берип, өзү да гүл жыттанып жүрчү. Үйлөрү таптаза. Кыйгач ачылып турган баягы эмир жаткан бөлмөгө жөнөдү. Киргенде эле терезе түбүндөгү керебеттин үстүндөгү Надя менен кичинекей Эмирдин сүрөтүнө көзү түштү. Баланы кучактап, назик жылмайган Надя, Эмирдин колунда кыпкызыл алма. Сүрөттү колуна алган Абдул жанындагыларга билдирбей жылмайып алды. Надя минтип таштап кеткени, уулум кучагыма келди, бизге тийбе деген эле. Кеттик деди бир убакта бурк эте. Алар жаңы гана сыртка чыкканда коңшу жашаган кемпир Надянын үйүн көздөй келе жатыптыр. Саламатсызбене деген Абдул орус кемпир менен көрүштү. Саламат уулум, Надюшага келдиңби? Үйүндө экен. Кечэтен бери көрүнбөй жүрөт ооруп калдыбы деп. Жок, Надя жок экен. Сиз билбейсизби, кайда кетиши мүмкүн экен? Балким туугандары деп сөзгө аралаша кетти Кайдар. Анын да жаны көзүнө көрүнүп таттуу болуп, бир илинчек таап алсам, Надя аркылуу Эмирди кармап берсем, канкор Абдул жанымды аман коёр беле дегенде эки көзү төрт. Өзүнөн оозунуп сүйлөбөгөн Кайдарды жеп ичүүдөй тиктеп алган Абдул кемпир менен коштошуп машинага жөнөдү. Кечинде Шариф менен сүйлөшүп жатып эч кандай из таба албаганын айтты. Абдул, сен бул катачылыкка жол бербөөң керек болчу. Мен сенин өзүңө коюп бердим. Эми бул жагын мен бүтүрөм. Эмирди да, анын баккан апасын да көзүн тазалатам. Керек болсо жер түбүнөн сууруп чыгып болсо да. Шариф, табамын өзүм. Сен бул ишти мага кой да, пландарды өзүң ишке ашыр. Жардыруу кечиктирилбөөсү керек. Даректи да билесиң, болду, байланышам. Өчтү. Шариф таап алса эмне болот? Деги Эмир мындан ары эмне кадамдарга барат? Же кандай чечим кылат? Надя баарын айтып берди бекен. Аны багып алганын укту экен. Укса эмне болот? Билбей калсачы, деги эле Эмир менен Саида тынч жашап жок болуп кетишер бекен, же булардын үстүнөн иш бүтүрөбү? Шариф таап алсачы? Абдулдун мээси чыңалып чыкты. Башы бар аягы жок ойлор, чаташкан жоопсуз суроолордон башы ооруп кадимкидей көтөрө албай шалдырай түштү. Россиянын экинчи борбору аталган тарыхый шаар көптөгөн туристтерди өзүнүн өзгөчө кооздугу, эли менен өзүнө тарткан Санкт-Петербург шаарында жардыруу болду. Эч ким күтпөгөн бул окуянын өзөгү бир гана Эмир менен Саидага гана маалым эле. Болгондо да адамдар көп түшчү метродогу станцияда орун алган теракт дагы канча адамдын жанын алды. Телевизордон тынбай көрсөтүлүп, бүтүндөй орус эли дүрбөлөңгө түшүп жатышты.
Колуна телевизордун пультун кармап үнсүз отурган Эмир бир убакта пультту жерге чаап жиберди да кыйкыра дубалды муштап алды. Жанындагы Саида менен Надянын өзүн жалдырап карап турган көздөрүн көрүп бир аз эсине келди. Биз болбосок башкасы баары бир жасады, деди Саида бир убакта мелтиреген абалында көз жашы тамчылап. Кызык, бул жолу мен жасабасам да, көкүрөгүмдө дагы эле ошондой оор жаракат жүк турат. Дагы эле өзүмдү күнөөлүү сезип кыйналып турам, Эмир. Биз муну токтотушубуз керек. Токтотобуз, көрөсүң бул акыркысы болот, деген Эмир Саиданы кучактап тынчтандырып жатты. Буларды карап отурган Надянын дүйнөсү экөөнүкүнөн өтүп, будуң чаң түшүп кыямат болуп жаткан. Айрыкча Эмир Абдул иштеген өздөрү кызмат кылган уюмдун чындыгын айтканда такыр эс оодо. Абдул айткан эмес, мыкты инсандар болот, баары сыйлаган инсандарды чыгарабыз деген эле. Көрсө минтип таш жүрөк кылып, курал катары тирүүлөй колдонуп, канчалаган күнөөсүз адамдардын көз жашын төгүшөт турбайбы? Эмирдин бул жашоого түшүп калуусуна өзүнүн түздөн түз күнөөсү бар. Бул баланын азыркы абалы үчүн өзүн эч качан кечирбейт. Абдул жардырууну ийгиликтүү аткарып бүтүп, Эмир менен Саиданы издөө иштерин улантып жатты. Кыргызстандагы өз ата-энеси жөнүндө так маалымат да жок экен. Билсе бир гана Надя, анан Юрий Константинович билет. Ооба, ошол дарыгердин үйүнө баруу керек. Эмнеге эртесине келбеди экен? Жакында эле ардактуу эс алууга чыгып кетип, ордуна өзүнүн мыкты шакиртин тарбиялап таштап кетти. Бүгүн эле үйүнө барайын деп кайра бир жолу таң атсын деп калып калды. Балким ошондо барганда бир аз болсо да маалымат угат беле, ким билсин. Пенделер эртең менен болоорун билбей пландап салабыз. Болбосо Абдул бир нече саатка кечигип бараарын билсе минтип пландабайт болчу. Эртең мененки жаңылыктардан белгилүү врач Юрий Константиновичтин дүйнө салганы тууралуу кабар берилип жатканда, Абдул тамактанганы жаңы гана отурган. Анын жансыз денеси өзүнүн особнягындагы иш бөлмөсүнөн табылыптыр. Үй бүлөсү менен эс алууга шаардын чет жагындагы дачасына кеткенине бир жума болуптур. Жүрөгү кармап каза болду деген маалыматка бир гана Абдулдан башка баары ишенди. Демек Эмир чындыкты билет. Ал азыр Москвада, деген Абдул кийинки кадамдарын пландай баштады. Юрий Константиновичтин өлүмү башкалар үчүн кадимкидей көрүнгөнү менен талибандар кыймылы уюмунда бул чоң жоготуу болду. Ананчы Эмирге окшогон канча балдарды булардын колуна салып берди экен, так санын жараткандан башка эч ким билбес. Шариф да мунун кимдин колу жасаганын өтө жакшы билип турду. Абдулга телефондо тезинен баарын бүтүрбөсө өзү кирише турганын айтып, ал эми теракт болчу катар тизилген өлкөлөрдүн тизмегин өзгөртүүнү буйрду. Анда кийинки өлкө Казакстан эмес, Кыргызстан болчу. Себеби Шариф Эмирдин Юрийди өлтүргөнүнө караганда бүт чындыкты укканын түшүндү. Демек Кыргызстандан баштаса сөзсүз аралашат. Кумга сиңгендей дайынсыз кеткен Эмир менен Саиданы дал ошол Кыргызстандан колго түшүрүүнү пландап жатышты. Бирок дагы унутуп салышты. Тагдырдын жазганы кандай болоорун. Жараткандын буйругу булардын планына туура келбей, таптакыр башкача экендигин эскете алышпады. Ошондуктан көрпенде аталат окшобойбузбу? Эртеңки күндүн кандай болоорун билбей туруп, алдыдагы келечекке план түзүп салабыз. Эмирдин көкүрөгүндөгү биргек дагы эле басаңда чудай эмес. Жада калса кечирим сурап бут алдына кулап, өмүрүн сактап калууну өтүүнү ыйлаган Юрий Константиновичтин байкуш кейпин да анын таш болуп жаткан жүрөгүн жибите албады. Кайра ан сайын жек көрүүсү күчөп, эгизинен апасынын жылуу көкүрөгүнөн сууруп алып, муздак караңгы дүйнөгө болбогон бир ак чүчүн ыргыта салып берген бул адам кейпиндеги өмүр сакчысы деген наамга таптакыр татыксыз ак халатчан кара жүрөк жан алгычты ошончолук жек көрүп тиктеп турду. Бир да боору оорубады. Жан далбастап карайлаган ал врач бүт акчасын Эмирдин алдына төгүп берди. Жок, аттиң десең, адамзаты ушунчалык көөдөнүбүз кор болуп, акчанын кулуна айланып баратканыбызды аңдай албай калат турбайбызбы? Дилибиздин түпкүрүндө акчанын пайдасыз экенин, өлүмгө арачы боло албасын билсек да, ооз көбүртө акча бакыт эмес деп кыйкыра жар салсак да, өзүбүз жасап алган кагаздын кулуна айланып кетет экенбиз го.
Дал ушундай курмандыкка барган байлык үчүн абийирин саткан дагы бир дарыгер бул дүйнө менен кош айтышты. Болгондо да бир убактары мактанып, көкүрөк кага досторуна, тааныштарына көрсөткөн 3 кабаттуу чоң особнягында чачылган акчаларынын арасына кулады. Кана, деди Эмир. Кана сенин бирөөлөрдүн күнөөсүз карапайым энелердин көз жашына, кымбат сезимдерине курган байлыгыңдын жардам бергени. Кана ошол атак даңктын сени куткарып калганы. Кана сен өмүрүңдү арнап, абийириңди кошо сатып ийип, иштеп берген уюмуң сени коргоп калганы. Эмирдин дагы эле көкүрөгү жанып жатты. Алоолонуп күйүп чыкты. Ушул убакка чейин билбеген чындыктын калкып чыгышы менен ал бүтүндөй өзүн талдап өмүрүн аңтарып чыкты. Көрсө такыр башкача жашоодо жашамак экен. Бир жумадан бери эч ким менен сүйлөшпөй, өзү менен өзү күбүрөнө калып, же бир жерге отура албай тынчы кетип жүргөн Эмирди күзөтүп жүргөн Саида акыры чыдабай жанына келди. Эмир балконго чыгып алыстарды тиктеп турган экен. Санаага түшүп, ошончо ойлонуп кеткен экен, кыз жанына келгенин да байкаган жок. Качан гана Саида колун Эмирдин желкесине койгондо селт этти. Эмир: кечир, ойлонуп кетипмин. Сенин абалың жакшы эмес, деди, кыз тынчсызданганын билдире. Ооба, жакшы эмес. Кетелиби? Кайда? Кыргызстанга? Эмир Саиданы тиктеп турганча ойлоно кетти. Чын эле кетүү керек. Надя өз апасынын аты менен фамилиясын айткан. Анан да интернеттен карап көрдү го. Кыргызстан кичине мамлекет экен. Демек оңой эле табат. Бирок тапканды эмне? Ушунча жол өтүп уулуңмун деп кирип барабы? Кабыл алышабы? Же кантсе да бөлөк чоңойдуң деп өгөйлөп салышабы? Бирок эгизичи? Кызык, мага окшойт болду экен. Мүнөзү, көздөрү, чачы кандай, эмнелерге кызыгат? Эмирдин башында өзүнүн бир тууганы болгондо да эгизи бар экенин уккандан бери ушундай ойлор чубалжыйт. Бир туруп өмүрү көрбөгөн, бирок бир карындан түшкөнүн уккандан кийин белгисиз бирок жүрөгүнө жакын түгөйүн ушунчалык жакшы көрүп кетет. Акыры барам деп чечти. Жакын жүрүп, аралашпасам да алыстан көрүп койгонум жетет, деди. Эмир дагы менсиз кеттиң бойлонуп. Ойго чөмүлүп андан ары кыялданып кеткен Эмирди Саиданын үнүнө кайрадан чочутту. Жок, жаныңдамын го. Жанымдасың, бирок мени менен эмессиң, деди кыз таарынган үн менен. Дайым сени мененмин, мага ишен. Эмирдин көңүлү бир аз көтөрүлө, Саиданы кучагына алып балкондо турушту. Саида, кетебиз. Кайда? Сен Тажикстандагы ата-энеңдин дарегин эстейсиңби? Ооба, деген кыз шашыла башын ийкегиледи. Анда ошол жака. Андан ары алардан сен жөнүндө угуп Кыргызстанга барабыз. Эмнеге? Сен да кыргызсың, Саида. Балким жаңылыш көрүп алдыңбы? Жок, жаңылбайм мен. Сен кайда десең да макулмун, Эмир. Бул дүйнөдө менин сенден бөлөк жакыным жок, ишенерим жок. Ооба, ата-энем бардыр, бирок мен аларга эми бөтөн бирөө болуп калдым. Аларга караганда жүрөгүмө сен жакынсың. Биз экөөбүз да жалгызбыз. Эмир эми Москвадан Тажикстанга кетүүнүн жолун ойлонуп баштады. Албетте, экөөнө тең жаңы документ керек. Бул жерде эч кимди тааныбаса, бир убакта баягы апасы тааныштырган Артём эсине келе түштү. Кызык, ал ким? Апамдан сурайм деп эле унутуп каламын, деген Эмир ашканада жүргөн Надя тарапка жөнөдү. Чын эле Артём ким эле? Надя ошол айылга көчүп барганда Артём ичип жүргөн бир аракеч болчу. Бир кездери компьютер программа дегенди суу кылып ичүү акыл десе акылы. Келбети да келишимдүү жигит, аракечке айланып кетүүсүнүн да өзүнчө жолу бар. Өзүнөн 5 жашка кичүү кызды сүйүп калып, артынан жүрүп, акыры өздүк кылды. Дароо колун сурап үйлөнүп да алган болчу. Баары сонун, ойдогудай жашоо болуп күн кечирип жүрүшкөн. Бирок баары кийин башталбадыбы? Бир сайт болуучу аябай чоң проекттин үстүндө иштеп жаткан болчу. Анын бул ишине дайым үйүнө келип жүргөн досу кызыгып сурап да кала турган эле. Анда маани бербеген экен. Качан гана ошол досу менен аялын бир төшөктөн кармап алганда буга жетти баары. Көрсө досу ошол проектисине кызыгып, аялын пайдаланып аткан экен. Баарын таштады. Аялын да, баласын да, проектин да. Ансыз да жүрөгү сүйүүгө мас, кыялкеш жигиттин сезимдери ошончолук назик болчу. Катуу жараланды. Баарына кол шилтеп, алыскы айылда жашаган апасынын бир тууганынын үйүнө келип жашап калды.
Бирок баары ошону менен унутулуп кетсе гана. Кайра жүрөк дарты ырбап, күчөп, ичимдик менен күйүтүн басып жүргөн бүтүндөй кирип кеткенин деле туйбай калды. Надя айылга көчүп келгенде ал менен иши деле жок болчу. Бирок окуя болбогондо балким билбей да калмак. Бирок Кудайым буларды ушундай жол менен тааныштырууну туура көргөн белем. Бир күнү көп ичип алып жамгырда калып кетип катуу ооруп калды. Жөтөл, анын үстүнө дене табы да жогору болуп, денеси от менен жалын. Көздөрү ачылбай аңтарылып жатып, эсин жоготконун бир билет. Кайра көзүн ачса маңдайында Надя туруптур. Көкмөк көздөрүн ирмегилеп, кабатырлуу тигилген кыздын таптаза каректерин көрүп эле жеңилдей түшкөн. Атүгүл көңүлү да ачылып, сергип калганын сезди. Мурун дайыма көзүн ачаар менен арактан башка оюна эч нерсе келчү эмес. Абалыңыз жакшыбы, деди кыз, өзүн карап, жинди немедей жылмайып жаткан жигитти көрүп тынчсыздана. Эң сонун, деп жооп берди жигит, ошол калыбынан жазбай. Эми өйдө болоорунда кайра кыз кармап калды. Мен укол койдум, акырын жатыңыз, болбосо ийне чыгып кетет. Атың ким сенин, деди кайра жигит. Надежда. Надежда, сен менин үмүтүмсүң. Негедир Артем ушинтип айтты. Көрсө, катуу ооруп эсин жоготкондо эжеси эмне кылаарын билбей көчөгө, айылдын жогору тарабында жашаган дарыгерге чуркап бараткан жеринен Надяга жолугуп өзүнө келтириптир. Кантсе да медайым болуп иштеген эмеспи. Мына ошол күндөн тартып Артем жаңы жашоого кайткан, такыр башка жашоого. Надяга көмөктөшүп да турчу. Ошол кезде кыздын кичинекей баласына да алма, ар кандай таттууларды көтөрүп келип берчү. Бирде уулу кеткенде Надя ооруп калганда да Артем жанында болгон. Кыскасы, кыздын ошондон кийинки жашоосундагы жалгыз сырдашаары ушул Артем. Бирок Надя жүрөгүн ачпады. Уулумду күйөөмдү күтөм дегенинен жазбай күттү. Айтканындай уулу келди. Бирок күйөөсү Эмирдин Артем ким деген суроосуна Надя ушуларды айтып жооп берди. Кыска убакыттын ичинде Артем Эмирдин суранычы менен Саида экөөнү жаңы документ жасатып берип, Тажикстанга узатып кала беришти. Эмирге апасы менен коштошуу ушунчалык оор эле. Кайра көрбөөчүдөй бекем кучактап алды. 3 бөлмөлүү үй менен колдоруна акча карматып кетти. Апакем менин, аман болсом сөзсүз кайтамын сага. Ага чейин өзүңдү сакта. Мени ойлоп кабатырга да түшпө. Мен тагдырыма жазган күндү көрдүм. Дагы шүгүр келтирем. Сени көрүү, эгизим бир туугандарым бар экенин билүүнү насип эткенине. Абдул эми бул жактан сени издебейт. Ага биз керекпиз. Эмирим, ыйлабачы апа. Уулум, апа деген сөзүңө арзыр бекем. Ууланган тагдырың үчүн апаңды кечирчи. Надя канчалык өзүн кармайын десе да болбой көз жашы төгүлө берди. Жүрөгү 1000 жеринен узулуп, зыркырап кала берди. Кол кармаша учакка отурган Саида менен Эмир алдыда өздөрүн күтүп турган табышмактуу белгисиздикке карай жөнөп кетишти. Өздүктөрүн тапканы, улутун тааныганы, ата энесин көргөнү, а бирок бул тилектердин канчасы ишке ашып, канчасы арман бойдон калат. Жараткандан башка жан билүүгө алсыздык кылат. Кеч киргенде Душанбеге келип конгон самолеттон Саида түштү. Өзүнүн жери, бирок негедир жүрөгүнө чоочун. Өзүн бул өлкөнүн жараны катары көрө албай жатты. Тууган жерим, мен тажик кызымын, кыргыз эмес деген сокур сезими жаңылышканын эми туйду. Өз жери болгону менен кудум Эмирдей эле айланасын чоочур кайгарап машинада баратты. Мейманканага түнөшкөн экөө эртеси күнү Саида айткан айылды издеп барышмак болду. Таңдын атмагы деле оор мындайда. Бул жолу уйкусуз ата апасын ойлоп Саида жатты. Апасынан го кыйратып деле мээрим көрбөптүр. Качан болсо тилинен заары чачырап, кенедей кыздын күчүн чыгарчу. Бала экен да ошондо деле оюна келбегенин кара, өзүнүн өгөй экенин. Андагы наристе дили өгөй менен өздү айырмалай билбейт болчу. Бирок азырчы? Азыр деле ал күмөндү ойлоруна жуутпай, апасынын эркелетип сүйлөгөнүнө караганда уруп соккону көп болсо да сагынып турду. Мотурайган инисин сагынды, мээримдүү атасын. Атасы көйүнчөсү төшөктө жатчу. Анын ордунан козголуп асканы өтө эле сейрек. Көчүп кетишпеди бекен деп алып кайра өзү коркуп кетти. Түпсүз жок ойлор менен алышып отуруп качан уктап кеткенин деле билбейт. Эртең менен ойгонуп жолго чыгабыз дешкен эле. Бирок күн көтөрүлүп убакыт түштөн өтүп калган сыяктуу.
Ордунда бир аз көздөрүн ачып жатып, бери оодарыла тушундагы диванда Эмирдин жок экенин көрдү. Жүрөгү болк эте түштү негедир. Таштап кеттиби? Эмнеге экенин билбейт, оюна биринчи ушул сөз келди. Эки көзүн алайтып, соксоюп кенен керебеттин ортосунда отурду. Канча отурганын аңдап жетелегинде колуна чакан ноутбук көтөрүп сырттан Эмир кирип келди. Кабагын түйүп келе жаткан жигит уйкулуу көздөрүн ушалап отурган кызды көрүп жылмайып алды. Саида Эмирдин ушул кыска жылмайганына ашык болгон. Жарк этип бир жанып өчүп калат. Бирок анын табы Саиданы ошол күн кечке бактылуу кыла көңүлүн көтөрүп жүрөт. Турдуң буйкучу, сен кайда жүрдүң? Деди кыз дагы эле коркуп кеткенин тарабай. Корктуңбу? Жигит да Саиданы аяп кетти. Ооба, таштап кетти деп. Качып кетти дедиңби? Андай эмес. Саида Эмир өзүнүн оюн азыр шыр билгендей айтып койгонуна уялып кетип мукактай түштү. Качпайм, кантип сени таштап кетейин? Сенден башка кимим бар? Саида карасаң, ортодогу тынчтыкты кайрадан Эмир бузду. Ноутбукту ачып картаны көрсөтүп жатты. Сенин айрыңдын Кыргызстан менен чектеш аймакта турбайбы? Канакей. Колу менен экран бетинде турган картаны көрсөтүп жатты жигит. Мына көрдүңбү? Сен кыргызсың, балким алмашып кеткендирсиң. Балким менде эгизиң бардыр. Балким өз эн атам жок, байкуш бирөө болсомчу, Эмир. Ата эне баш тартканда бул уюм мени өздөрүнө алган болсочу, арама барып кандай айтамын өз ата энемди айт деп. Саида, Эмир, коркуп жатамын мен. Жок, коркпойсуң, сен күчтүүсүң, Саида. Эмир кызды кучагына алды. Чын эле коркуп турганы билинип, денеси майда калтырак басып жаткан экен. Таксиге түшүп, ошол айылды көздөй жөнөп баратышты. Эмир, балким Абдул бизди ошол үйдө күтсөчү. Көрдүңбү, сенде да жооп жок. Алар менин эн атамдын дарегин билишер, биз барганга чейин аларды жайлап салсачы. Андай болбойт. Анткени менен Эмирдин да жүрөгү түпөйүл болуп чыкты. Надяныго үлгүрүп калышты алып качканга. Бирок арадан көп күн өтүп кетти. Балким Саида чын эле айтып жаткандыр. Азыр Абдул ошол жакта болсочу, анда кантет? Ушунча аракети текке кетпейби? Башка жол тутуу керек деп ойлоп баратты. Ушул бойдон үйүнө кирип барууга өтө эле кооптуу. Сааттап жүрүп түн бир окумда айылга келип калышты. Айдоочуга эскертип, бүгүн таң агаргыча ошол үйдү алыстан күзөтмөкчү болушту. Бирок тилекке каршы үйү да бийик дубал менен курчалган экен. Башка жолун табуу керек. Үйгө жетпей бир аз алыста токтогон машинадан үйдөн чыкчу кыбыр жанды карап күтүп отурушту. Үрүл-бүрүл боло таң да атып келе жатат. Атайы алыс жолго деп чоң 7 орундуктуу машина заказ кылышкан эле. Алдыңкы орундукту артка чалкалата айдоочу, арткы орундукта бир жак капталына ооп Саида уктап жатат. Бир гана Эмир ошол калыбында үй тараптан көз албай отурду. Кыздын үстүнө жабылган чакан жуурканды оңдоп, андан чыгып калган колун кайра киргизип Саиданы кымтылап коюп жатты. Качан күн көтөрүлгөндө алгач таксинин айдоочусу, андан соң Саида ойгонду. Эмне болуп жатат? Менимче тынч баары. Бир-эки жолу бир аял кирип чыгып жүрөт. Кадамдарынан деле шектүү нерсе байкалбайт. Абдул келе элек же? Эмне же деген кыз бул суроонун жообун угуудан коркуп турду. Кызды тиктеген Эмир анын жалооруган каректерин көрүп аяп кетти да, андан аркы сөзүн улабай койду. Түштүк, киребиз. Эмир, балким алар ичкериде бар. Балким бизди келсе кабар бергиле деп дайындагандыр. Мүмкүн ушул жерден кайтаарбыз. Саида, түштүк, киребиз деген Эмир кыздын сөзүн атай укпаганга салып койду. Дарбазанын алдына келип турган экөө көптөө барып гана коңгуроону басышты. Саиданын жүрөгү улам катуулап согуп, толкунданып да, сана аркап да жатты. Коңгуроону баса, экөө тең демдерин ичке жута тыңшап калышты. Мына бирөөнүн кадамдарынын дабышы угулуп, улам дарбазага жакындап келе жатат. Шарак эткен темир дарбазада ачылды. Апасы, канча мезгил өтсө да, ал кездегиден кыйла каарый түшсө да, бир көрүп тааныды кыз. Саламатсызбы? Саида тажик тилин деле унутуп калган сыяктуу. Балким толкунданып жаткандыр. Сөздөрү үзүл-кесил чыкты. Саламатчылык деген аял маңдайында турган жап-жаш кыз менен келишимдүү жигитти тааный албай турду. Балким Абдул чалып сурабаганда эстебейт да болуу керек эле. Баары бир келипсиң да, деди ичинде. Үйгө киргиле деп жол баштады.
Саиданын өзүмдүн апам деген тилеги дагы бир ирет таш каап, бул аялдын өзүнө бүтүндөй чоочун экенине дагы бир жолу ынанып күбө болуп турду. Кантип эне өз канынан жаралган баланы унутуп койсун? 10 жыл, 20 жыл бул жакта турсун, 1000 жылдап бир караанын көрбөсө да эсинен чыкпайт. Ал эми бул аял болсо супсак, кудум ошол жылдардагыдай.